27 августта Москвадагы кампадагы чыккан өрттөн көз жумган кыргызстандык кыз-келиндердин жакындарына жана жалпы кыргызстандыктарга көңүл айтуу уланууда. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери жана катчылыгынын көңүл айтуусун сунуштайбыз. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн 2016 жылдын 29 августу Москвада өрттөн каза тапкан мекендештерибизге карата аза күтүү күнү деп жарыяланды. Өнүгүү прогресс партиясы каза болгондордун жакындарына дагы бир жолу көңүл айтат жана аза кайгысын тең бөлүшөт. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаттары бул кылмыштын Кыргызстандын бардык тиешелүү мекемелеринин өкүлдөрү менен биргеликте ар тараптуу иликтенишин талап кылат. Биз муну кылмыш деп атадык. Анткени кимдир бирөөнүн жоопкерчиликсиз мамилесинен улам мүмкүн атайын өрттөгөндүктөн арасында кош бойлуулары бар жапжаш кыз-келиндер бул дүйнө менен кош айтышты. Карындаштарыбыз, сиңдилерибиз жакшы турмуштун айынан бөтөн элге, бөтөн жерге кетпеди. Кайгыдан кабыргабыз кайышып турат. Бул кыз-келиндер келечектеги энелер, айрымдарынын балдары жетим калганын эстегенде жан кейип кетүүдө. Өнүгүү прогресс партиясы өрттөн жабыркаган мекендештерибизге жана каза болгондордун жакындарына ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даяр. Урматтоо менен Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев жана фракциянын катчылыгы.